Саламатсызбы? Учурда кыргыз эли оор жоготууга учурап, Чубак Ажы Жалиловдун мезгилсиз дүйнөдөн кайтканына кайгырып турган кези. Өз учурунда Чубак Ажы Жалилов диний аалым катары 2010-2012 жылдары Кыргызстандын муфтийи болуп иштеген. Ал 1975 жылы Жалал Абад областы Базаркоргон району Баймундуз айылында туулган. Маалыматтарга караганда, Ажыны ооруканалар кабыл албай койгон. Чын эле улуттук госпиталь Чубак Ажыны кабыл албай койгонбу? Бул жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Эскерте кетсек, Чубак Ажы Жалилов 10 июль күнү түнкү саат 12-лерде улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнө алынып келинген. Эки тараптуу пневмония өөрчүп демдечсиздигинин 3-даражасы деген диагноз коюлган. Мындан сырткары Ажы кант диабетинен да жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан саат 2:50 каза болуп калган. Оорукана кабыл албай койду деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирген Спутник KG сайты. Экс-муфтийдин сөөгү кичи мекени Базаркоргон районунун Баймундуз айылында жерге берилери да айтылган. Өлүп калсам баламды ким карайт деп тынчсызданган келиндин каты жарыяланды. Коронавирус пандемиясынан улам тынчым кетти. Италия Америкадагы абалга анча кебелген эмесмин. Окуя башка планетада болуп жаткандай кыргыздарга тиешеси жоктой сезилчү. Бирок өлкөдө өлгөндөрдүн саны көбөйгөндөн бери тынчым кетти. Бир күнү болбосо бир күн мага да жугуп, өлүп калсам эмне болот? Пневмония болуп кыйналып ооруп, ооруканага барсам орун жок дешсе кантем деген ой жеп салды. 2 айлык ымыркайым бар. Ошол кызымдын келечегин ойлойм. Өлүп калсам байкушумду ким карайт? Жаратканым баламды ата-энесинен айыра көрбө деп тилек кылам, деп жазылат катта. Ооба, мындай кыйын учурда ар кандай адам паникага түшүп эмоцияга алдырышы мүмкүн. Андыктан Ош шаарында психологдордун тобу жарандарга акысыз кеңеш берип башташты, деп билдирет Спутник KG сайты. Билдирүүгө ылайык учурда кырдаалдан сана тартып кыжалат болуп же дүрбөлөңгө түшүп жаткандар жогорку билимдүү, тажрыйбалуу психологдорго кайрылса болот. Алар эртең мененки саат 10дон кечки саат 17:00 чейин иштешет. Бул убакыттын аралыгында телефон чалуу же WhatsApp мессенджери аркылуу байланышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Урматтуу көрүүчү, психологдордун телефон номерлерин описаниядан тапсаңыз болот. Ошондой эле каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюңуз.